Эркин тоо конушунан жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар, алуучулар барбы? Бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Келип эле жашай турган үй экен. Ремонту дагы жакшы туугандар. Бул короосунун көрүнүшү, кошумча курулушу, чоң навес мынакей алды тарабында. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө экранда жана описанияда ээсител деп жазылып турат. Бул үйдүн жайгашкан жери Эркин тоо, же болбосо экинчи ат Ала тоо 3 деп коюшат бул жакты туугандар. Сиздер бул жака келүү үчүн Элмирбек Иманалиев жана Гагарин көчөнүн кесиптен бир аз өйдөрүп келесиздер. Элмирбек Иманалиев Эркин тоо 25-көчө кесилишет. Ушул асфальт көчө менен бир аз эле батышты карай жүрсөңүздөр, сатылуучу үйдү оң тарапта көрө аласыздар. Үй жака чейин жүргөн дагы 15-автобус бар экен. Жана Элмирбек Иманалиевден жүргөн дагы автобустар, маршруткалар көп эле бар туугандар. Мына могу жерде мынакей жаңы мектеп салынып аткан учуру, ылдый жагы бала бакча жана ФАП ушул сыяктуу эмелердин чоң жайы экен туугандар, местасы. Эркин тоо 25-көчө батышты карай келсеңиздер, оң тарапта мына ушул үйдү көрө аласыздар. Эркин тоо 25 жана Дыйканбаев Арпачы көчөнүн кесилишинде эле үй жайгашкан туугандар. Анан жолдор мынакей асфальт, үйдүн ушул жандагы эле жолдон 15-автобус жүрөт экен. Бир 200 метрде ары жакта уже конечный жайгашкан автобустун туугандар. Электр энергиясы бар, суу бар экен туугандар. Анан мечит мынакей могу жерде жакын жерде. Бир аз жүрсөңүздөр жана Элмирбек Иманалиев Эркин тоо 25-тин кесилишинде мектеп, бала бакчанын жайы. Азыркы учурда мектеп салынып аткан учур экен туугандар. Азыркы учурда балдар Ала тоонун мектебине барып келишет, ал деле анча деле алыс эмес. Участогунун чыгыш чегерасынакей бул жерден дарбаза, бийик забор, батыш чегара мына бул кошуна кызыл заборуна чейин болуп калат туугандар. Машинеңиз менен баллондор, дөңгөлөктөр ылай болбой үйгө чейин келерсиздер, жол асфальт. Андан нары бул сатылуучу үйдүн короосу, алды тарабына ушундай чоң навес туугандар, ылдый тараптары мына брусчатка менен жасалган. Оң жагында гүлдөр, жашыл зонасы, участок тегеренте бийик забор менен тосулган. Бул жана да гүлдөр, алма багы, жашыл зона туугандар. Үй боюнча айтсак, мынакей мансард түйүндөгү 160 квадрат метр болгон чоң үй, толук түрдө кызыл кирпич менен салынган, сырткы тарабынан жылууланыптыр жана отопление, паровое отопление, плюс теплый полу дагы бар экен. Котел мынакей бул жакта жайгашкан туугандар. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзсөм, андан сырткары короосунда кошумча курулуш очоканасы, ал жагында баня, склад. Бул мынакей үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Короосунан навестин түбүнө кенен эле бир көп эле бир 3-4 машинаны койсоңуздар болгудай көрүнөт. Документтер боюнча кызыл китеби, дагы керектүү документтери бар экен. Аны келгенде эсине биргелете карап көрсөңүздөр болот. Бул үйдүн мынакей негизги кирүүчү эшиги. Бул үйдүн кире бериши прихожкасы туугандар. Мынакей кенен эле экен прихожка. Бул иштен түскүсү коридор калган бөлмөлөр. Мынакей сол тарапка карай бул эшикмен кирсек, душ, мынакей ракайдан отулуп суу чыгарылган, кир жууган машиненин жайы, суу сарыстон менен жууйт, туалдар кафель менен жасалган. Түштүк тараптан форточкасы. Анан сырткы ажаткана бул жакта дагы бар. Могу жерде сырткы ички ажаткананын эмеси, сантехникасы орнотулган окшойт. Калган киши унитаз кое алсаңыздар болот туугандар. Анан теплый полу деле бар экен. Андан нары бери карай киребиз. Коридор, экинчи этаждын тепкичтери. Түз кирсек чоң зал жайгашкан туугандар. Үй көрүп турсаңыздар демекей ремонт. Бул залдын көрүнүшү, түштүк тарабынан чоң терезеси, люстралар туугандар. Мынакей түндүк тарабынан дагы терезе орнотулган. Мынакей болдор ламинат. Бери карай кирсек, кухня, тамактануучу бөлмөсү. Кухонный мебелдер, ракайдан отулуп тараптан суу чыгарылган, түштүк тарабынан терезеси. Анан мебелдин баары эле калат экен. Мебелдин баары эле калат. Бытовой техниканы алып кетебиз дейт. Анан дагы келгенде эс менен толтураак маалыматты алсаңыздар болот туугандар. Андан ары мен сиздерге экинчи этажда мансардты көргөзөйүн. Мынакей мансардка чыгып кеткен тепкичтер. Чыкканда эле ушундай холл жайгашкан. Холдун көрүнүшү, түндүк тарабынан терезе. Бул терезеден район,
кенен көрүнөт экен. Так, андан ары оң тараптан бул эшиктен сиздерге көргөзүп баштайын. Бул жерде мындай бир спальня бөлмөсү. Түштүк тарабынан терезеси. Көрүп тургансыздар, ремонт. Бул жагында дагы бир бөлмө. Балдар бөлмөсү окшойт туугандар. Мынакей. Түштүк тарабынан терезе орнотулган. Бул жерде дагы бир чаканыраак бөлмө бар экен. Негизинен кладовка туугандар. Жер кладовка и гардероб кылып аласыздарбы? Мына төшөк жыйнаган жай и гардероб экен туугандар. Так, андан ары эми сиздерге бул жактагы отоплениянын котелун көргөзөйүн. Отоплениянын котелу көмүр менен жана электр энергиясы менен сиздер үйдө жылыта аласыздар. Так, бери карай жүрөбүз. Бул жерде дагы бош жери, жашыл зона, гүл кылып коесуздарбы? И бул жагында очокханасы. Катардан очоктор, бул тарап кафель менен жасалган. Ички тарап текстура менен монотоглары жасалып тургандар. Так. Андан ары үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Бул жагында банясы, ар жагында навес, ылдытырга склад катары колдонулат. Алма бактары, ушундай жери эң эле батыш чек ара бул кошунага чейин болуп калат экен туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Бул үйдүн баасы $150,000 сурап атыптыр. Анан реальный клиенттер менен дагы сүйлөшөбүз дейт. Ээси менен түзмө-түз сиздер 0702 92 65 10 номеринен байланыша аласыздар. 0702 92 65 10. Экинчи номер болсо 0707 401 307. 0707 401 307 туугандар. Лайктан басыңыздар. Эркин тоодон ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.